Жалал Абад шаарына курулуш компанияларынын кайрылуусу тууралуу бул баарыңыздарга белгилүү болгондой буга чейин дагы бул маселе каралган комитеттин чечими чыгып өкмөткө тапшырма берилген. Бул жерде Жалал Абаддагы аэропорттун тегерегиндеги жанагы үй салууга мүмкүн эмес территорияга үй салынып калган. Ошолордун маселесин чечүү боюнча каралат. Анда кененирээк маселени түшүндүрүү боюнча баяндамачы катары Талант Усунбекович сөз сизге берилет. Андан кийин Салбек Токтогулович, Жолдошбек Турбаевич сөз сизге берилет. Анда сөз биринчи Талант Усунбекович, сөз сизде. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар. Аэропорттун санитардык коргоо аймагынын долбоорун иштеп чыгуу маселеси боюнча маалымат бере турган болсок, Манас эл аралык аэропорттун маалыматы боюнча акционердик коом товарларды, иштерди жана кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алууну Кыргыз Республикасынын мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө мыйзамына ылайык жүзөгө ашырат. Бул сатып алуулардын ичинде консультациялык кызматтарды сатып алуу каралган. Белгилүү кетүүчү жагдай, бул санитардык коргоо аймагын иштеп чыгуу боюнча тендерлер өткөрүлгөн бир нече жолу, бирок катышуучулар келбей калгандыгына байланыштуу сатып алуу уюмдун квалификациялык талаптары, тажрыйбасы жоктугунан тендерлер жокко чыгарылып турганда, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык мамлекеттик сатып алуулар порталына бул долбоорго кайрадан тендерлер жарыяла тургандыгын аэропорттун өкүлчүлүгү билгизип атат. Андан сырткары азыркы учурда Жарандык авиация агенттиги тарабынан авиациялык правилаларга өзгөртүү киргизүүлөр каралып атат. Бул жерде эгер бул шарттар аткарыла турган болсо, биз баягы макулдашуу процесстерин жеңилдетебиз. Толугураак маалыматты аэропорттун жетекчисинин орун басары Жеңишбек Токторбаевичке уруксат берсеңиздер, сөз берип койсом. Урматтуу саламатсыздарбы? Урматтуу Махат Эргешовна, урматтуу депутаттар, урматтуу жыйындын катышуучулары. Замирбек Рахманкулов, Жалал Абад курулуш комитетинин юрист болом. Бул боюнча бир аз өзүм баяндама берип, юридикалык анализ кылган учурунда көп маселе жагдайлар табылды. Бул биринчиден 1991 жылы бул жактан Советтер Союзунун бул жактан независимый комиссиянын негизинде бул Жалал Абадтын аэропорту жана Кызыл Кыянын аэропорту жараксыз деп аталган. Ошондой эле 2006 жылы шаардык кеңешинин токтому боюнча бул жактан ген планды бекиткен кезинде ал жерде Жалал Абадтын аэропорту жок болуп чыгарылган башка жерге. Бул акттын көчүрмөсү бар, кааласаңыздар таанышууга бергенге макул болсун. Анда зачем ал мурунку Советтер Союзунун убагында кабыл алынган документти айтып атасыңар? Бирок мэриядан мына депутат гор кеңештин, шаардык кеңештин депутаттарынын ошо жерге маселени коюп, ошо жерден карап, ошо гор кеңештин, шаардык кеңештин депутаттарынын чечимин чыгарып, андан кийин өкмөткө сунуш катары алып чыгышыңызга керек да. Бул жерден кечиресиздер, Жалал Абад шаардык кеңешинин токтому чыккан. Бул ген планды 24-майындын 2006 жылдын номер 3 токтомунда ал жерде ген планды бекитилген учурда ал жерде Жалал Абад деген аэропорт жок. Ал жакта ген планда көрсөтүлгөн эмес. Канчанчы жылкы ген план ал? 2006 жылы бекитилген. Бирок азыркы убакта бул ген план күчкө ээ иштеп жатат. Ошол аэропорт кай жакка кетти анда? Аэропорт кай жерде болот? Аэропорт жаңы аэропорт жок болсо, курулуп аткан аэропорт жок болсо, аэропорт кайга кетет анда? Эл кантип каттайт? Бул жактан айтып кете турган нерсе бар. Негеденде аэропорттун эле өкүлдөрү эле айтышы мүмкүн. Жалал Абад аэропортуна жумасына бир жолу эле каттайт. Каттаган учурда анан кийин Ош шаарына абдан эле жакын 2 сааттык бул чоң бир маселени жаратылат. Кандай бул ким айтып атат Ош жакын деп? Азыр Ошко жетиш үчүн 3 саат керек. 3 саат керек.
үйүнөн 3 саат мурун чыгыш керек. Анан бир нерсе айтып кете турган нерсебиз бар. Бул ГСИндин объектисине баары тең уруксат кагаздарын беришкен. Аэропортко жакын бир 400 метрге эле жакын турушат аларгачы. Бирок жеке компанияларга Дамир Мырза, мындай болбойт. Эми мына курулуш экенсиңер, сиз юрист экенсиз. Муну деген мындай жолу бар да, мындай. Бир күндө чече турган анан биз комитет чечип бере албайбыз бул маселени сиздерге. Биз сиздерди угабыз. Андан кийин өкмөткө маселе коебуз, ушундай болуп атыптыр, эмнеге чечпей атасыңар деп. Анан эл бар да ал жерде. Карапайым эл бар, катташ керек. Бир кышында бир рейс каттайт, жайында 4 рейстен каттап атышат. Биз ушу депутаттар баарыбыз комитеттин мүчөлөрү эмне үчүн Жалал Абадка каттабайт, эмне үчүн Кызыл Кыянын аэропортун ушундай кылдыңар деп суроолорду коебуз. Эмне үчүн уруксат бердиңер Жалал Абадтын тегерегиндеги үйлөргө деп. Аэропорттун тегерегинде, Жалал Абад аэропорттун тегерегиндеги үйлөрдү эмне курдурдуңар депчи. Анан аны деген уруксат бербей көбү куруп алган, мисалы үчүн. Курулушчуларды колдошубуз керек. Бул экономиканын локомотиви. Силерди колдойбуз, мырзалар. Бирок карапайым элди да ойлош керек да. Алар каяктан, Оштон бар, аэропортто элге керек да. Сиздин бала чакаңыз, ата энеңиз кай жерден учат? Ошко ташыйсызбы? Ошон үчүн бул маселени баягы мындай жолу менен чечиш керек да. Биринчи аэропортту чечип, кай жерге курулат кийинки аэропорт. Анан акырындан ушул жакты көчүп. Мына авиация, граждандык авиация айтсын. Ошо Жалал Абад аэропортуна, Нарынга, Караколго, Караванга уча турган самолетторду издеп атышат булар. Туурабы? Кичине самолетторду. Анан кандай болдур? Ошон үчүн мындай жолу менен кетели. Анан бүгүн мэриядан да келиш керек болчу. Мэр өзү келбептир. Келбесе ошо маселени күрөт эткен орун басары келиш керек эле, ал да жок. Ошон үчүн баягы өз немеси менен чечели. Рахмат.